Арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Эгемендик деген түшүнүк бул мамлекеттик дөөлөт, улуттук байлык. Кылымдардан бери ата бабабыз жетпей келген, эңсеп келген өлкөбүздүн эркиндиги. Ушул эркиндигибизге бүгүн доо кетирген, эгемендик сезимибизди сыйлабаган биздин өнөктөш мамлекеттердин саясаты кандай жел аргыда жүрүп жатканын бүгүн аңдасак болот. Кыргызстандагы агартуу жаатындагы Кыргызстандын жарандыгын алган Орхон Инандын тагдыры бүгүн билим жаатындагы инсандарды кайтыгер калтырып отурган жери жок. Себеби ал жактан кыргыздын дүйнө атаандаштыгына канат кагып чыккан уул кыздарынын баары ошол Сапат билим борборунан талпынып чыкты тагдырга. Бирок ошонун негиздөөчүсү аталган окуу жайдын президенти Орхон Инанды белгисиз себептер менен уурдап кетишкени баарыбызга белгилүү болду. Бирок бүгүн Орхон Инандын колуктусу кыргыз элине жалбырып, көзү жалжылдап жардам сурап турган кези. Биз ошол Орхон Инандын үй бүлөсүнүн ордуна ар бирибиз өзүбүздү коюп көрөлүчү. Эр бүлөсү жок болуп кетсе бир жөн эле чаламандын чак түшүндө жоо чапкандай Кыргызстандагы башаламандыктардан ушундай билим жаатындагы ополтодой эмгеги бар Орхон Инандын тагдыры бүгүн калчанып турган мезгилде мен жарандык позициямды ачык билдиргим келет. Эгер биз Кыргызстандын эгемендигине 30 жыл болгондо сыймыктанабыз десек, биз ушундайга келгенде жарандык активдүүлүгүбүздү, жарандык позициябызды ар бирибиз тикебизден тике туруп билдирүүгө милдеткербиз. Албетте бирөөлөр чыгышы мүмкүн. Бул түрк тектүү, түрккө эмне мынча күйүшүбүз керек деп. Бирок биз намысыбыз үчүн Кыргызстандын жарандыгын алган ар бир мекендешибиз үчүн тикебизден тик туруу бул жарандык милдетибиз. Адамдыктагы сапатыбызды көрсөтөр. Бул сыноо эгемендикти коргоо сөзсүз эле кан төгүп жан берүү эмес. Эгемендик дөөлөтүн калыптоо бул биздин ар намысыбыздан көз каранды. Албетте бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун бийлиги, Кыргызстандын расмий бийлиги эки оттун ортосунда турган мезгили. Бизге бир гана Кремлдин ишараты жетишсиз болуп тургансып, расмий Анкарадагы бүгүнкү күндө биздин ошол эгемендигибизге доо келтирген саясатты жүргүзүп келатат. Биз канчалык жаман көрсөк дагы Атамбаев ошол Себат окуу жайына кийлигишпе, бул биздин мамлекеттин ички саясаты деп бир так кесе жообун берген. Ал эми андан кийинки Сооронбай Жээнбеков дагы буга кылдат жооп бербегенге аракет кылып, үн сөзсүз калтырган расмий Анкаранын талабын. Себеби алар ошол Себат окуу жайын, Сапат окуу жайын кийинки азыркы аталышындагы түп орду менен жок кылып, аларды бир эл аралык террорист катары санап келишет. Бул жерде Орхон Инан аркылуу биздин кырчындай кыздарыбыз, балдарыбыз, уландарыбыздын тагдыры да турат. Себеби эл аралык мындай жарлык менен биздин да кыргыз жарандары эртеңки күнү запкы көрүп калышы толук мүмкүн расмий бийлик тарабынан. Себеби саясат бул кылымдардан бери дайыма көшөк артындагы ыплас оюндарды жүргүзүп келген. Бетеге кетет бел калат, бектер кетет эл калат. Бирок кыргыз эли мындай тарыхтын кара тагына орун бербеши керек. Биз эгер эркиндикти коргойбуз десек, өлкөбүздүн эгемендигине доо кетирбейбиз десек, Орхон Инандын тагдырына кайтыгер калбайлы. Биз бийликтен талап кылып, ал жанагы Орхон Инандын аялы бүгүн билдирүүсүн четке какпашыбыз керек. Ошол Кыргызстандагы Турциянын элчилигине өткөрүлүп берип, аны мажбурлоо жол менен Кыргызстандын жарандыгынан баш тарттырууга мажбурлап атканынын өзү бул ошол канчалык деңгээлде саясий ыпластык көбүрөөк болуп турганынан мындай божомолдосок болот да. Так кесе айта албасак дагы, бирок
ички туюмубузда, божомолубузда ошол Кыргызстанга болгон расмий Анкаранын басымы, кысымы күчөп баштагандагысы. Кыргызстандан миңдеген идиректүү жаштар ошол Сапат билим берүү борборунан билим алып, дүйнө атаандаштыгына ошол Кыргыздын төбөсү көрүнүп жүргөн, ийгиликке жетип жүргөн жаштарыбыз бар. Ошолордун келечегине биз кайтыгер болбойлу. Расмий бийликти биз өтүнөбүз, суранабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушундайда эгер бир гана Турциянын бийлигине жагынуу үчүн алардын келишимине баш ийип берсеңер, кыргыз эли силерди эч качан кечирбейт. Эгер өз элиңердин жарандыгын сыйласаңар, жаранын ар бир адамын сыйласаңар, булардын бир үй бүлөнүн көз жашына кыянаттык кылбоо чечимин табышыңар керек. Жарандык коомдун моралдык басым кысымы болмойун бул жактан дагы расмий бийлик оң жагына чечим кабыл ала албашы толук ыктымал. Андыктан ар бирибиз кайтыгер болбой, ушул көрсөтүүнү бөлүшүңүздөр, башкаларга лайк басыңыздар, пикириңиздерди калтырыңыздар жана Рухеш ТВ каналына катталып коюңуздар. Сиздердин болгон колдооңуздар ошол болот. Бул маалымат канчалык көбүрөөк тараса, кайтыгер эмес адамдар көбүрөөк болот деген ишенимдебиз. Саламатта калыңыздар. Ар бириңиздердин үй бүлөгө тынччылык каалайбыз, бейпилдик каалайбыз.